Урматтуу коллегалар, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары, биз бул Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндөгү мыйзамга эки өзгөртүү киргизип атабыз. Биринчи, мен кыска айтып кетсем, Кыргыз Республикасынын биринчиси бул. Кыргыз Республикасынын судьялыкка талапкерлердин койгон жаран милдеттүү түрдө мамлекеттик тилди билиши керек. Ал эми биздин өлкөдө иш жүзүндө судья соттук отурумун расмий тилде жүргүзгөн бир нече учур болгон. Ал эми доогер же жоопкер расмий тилди билген эмес. Мындай учурда судья расмий тилде жооп берүүнү же котормочууну алууну талап кылган. Негизинен кыргыз элинин басымдуу бөлүгү айылдарда жашагандыктан мамлекеттик тил негизги тил болуп саналат. Жаран соттук отурумда мамлекеттик тилди эркин сүйлөгөнү укуктуу. Ал эми анын ишин карап жаткан судья толук түшүнүшү керек жана ошол тилде чечимди жазып, түшүндүрүп бериши керек. Бул мыйзамды кабыл алуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамдын иштешине көмөк болот. Улутубуздун улуулугу, тарыхыбыз жана келечегибиз тилибиз менен наркталып, сакталып келет. Буга мен кичине мындай жөнөкөй тил менен айтып кеткенде, кээ бир азыркы биздин ротация болуп аткандагы судьялар ротация болуп атат. Бул жанагы шаардан айыл, биздин айыл шаарларга барып, район шаарларга барып иштеп калган орус тилдүү судьяларыбыз болуп калып атат. Ошолор барып сүйлөгөндө биздин жөнөкөй жарандарыбызды орусча расмий тилде сүйлөй дейт экен да. Расмий тилде биздин эми жөнөкөй жарандар түшүнбөсө, котормочу менен болуп атат. Ошондуктан биз бул ушул биринчи өзгөртүүнү ушул талапкермин, судья болом деген талапкерлер бардыгы милдеттүү түрдө биздин мамлекеттик тилди билсин деп коюп атабыз. Экинчиси бул Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына сунушталып жаткан дагы бир толуктоо бул судьялыкка талапкердин жана жакындарынын соттолбогондугу жөнүндө тактама талап кылынууда. Жакын туугандарынын уюшкан кылмыштуу топторго тийиштүүлүгүнө жол берилбейт. Судьялык кызматка талапкердин жакын туугандарынын оор жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттолгондугу жок болууга тийиш деп сунуштап жатабыз. Бардык кылмыш иштердин логикалык аякташы сотто болот. Акыркы чечимди судья кабыл алат. Адилеттүүлүктүн чокусунда турган сот системасынын кызматкерлерине, судьяларга жана башка укук коргоо кызматкерлерине коюлган сыяктуу эле талаптар коюлушу керек деп ойлоймун. Мыйзамдын азыркы редакциясында бул талаптар каралбагандыктан мыйзам долбооруна толуктоо катары демилгеленди. Мына азыр өзүңүздөр уккандай, бул жерде урматтуу коллегалар, самый кожо. Урматтуу коллегалар, бири-бирибизди сыйлайлы. Азыр мен өзүм сиздерге айткандай эле, азыр мына болуп аткан биздин судья болом деген талапкерлерибизге буларга жанагыдай азыркы укук коргоо органдарына талап кылынгандай, УКМКга, Ички иштер министрлигине, прокуратурага талап кылынгандай эле соттуулугу деген справка каралбайт экен, талап кылынбайт экен. Ошону бул соттор, булар мыйзамдын эң чокусунда турган адамдар, ошондуктан буларга биринчи өздөрү соттолбогон, жакын туугандары соттолбогон болуш керек. Азыр андай жок экен, талап жок экен, ошону кошуп коелу деп мен экинчи кошумчам ушул болуп атат. Ошону карап койсоңуздар, бул мыйзам долбооруна кабыл алынышы кошумча финансылык каражатты талап кылбайт. Жана учурда судья болуп иштеп аткандарга эч кандай тиешеси жок. Жаңы талапкерлерге бул мыйзам чыккандан кийин жаңы талапкерлерге ушундай талап коюлат.